Социалдык түйүндө маалыматты манипуляциялоо жөнүндө кабыл алынган мыйзам долбооруна каршы петиция күч алды. Кечээ Жогорку Кеңештин депутаттары тийиштүү комитетте интернетти көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоорун катары менен экинчи, үчүнчү окууда карап кабыл алды. Долбоордун кабыл алынышына каршы Дастан Бекешев менен Жанар Акаев гана каршы добушун берген. Эске салсак, бул мыйзамды Жогорку Кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова иштеп чыккан. Мындан көп өтпөй факт-чек KG сайты Орусиядан көчүрүлгөн мыйзам экенин тактап чыккан болчу. Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору ЖКнын социалдык комитетинде экинчи, үчүнчү окуудан катары менен добушка коюлуп колдоо тапты. Депутат Дастан Бекешев комитет жыйынына катышып каршы пикирин билдирди. Мен да комитет мүчөсү катары каршы добуш бердим. ЖКнын жыйынында да каршы чыгабыз. Журналист Шайырбек Маматокторов: репрессивдүү мыйзам, жарандардын укугуна чектөө койгон мыйзамды кабыл албаш керек. Депутат Гүлшат Асылбаева: мыйзам көчүрүү алгандан тажаган жоксуз. Уят болбой токтоңуз, бул иш сиздик эмес. Журналист Азият Жекшеев: сөз эркиндигине балта чабылды. Орусиялык мыйзамды алып келип 3 окууда тең кабыл алышты. Эртең эле жерге түшүп жоопко тартыласыңар. Активист Эрнис Оморов: СССР же Түндүк Корея болоюн деп жатасыңарбы? Мейли колдогула. Эми чиновниктердин жаман жактарын билбей калабыз. Алар жөнүндө жалаң эле ырдап калат окшойбуз. Facebook колдонуучусу Чолпон Сыдыкова: биз өз укуктарыбызды коргоого даярбыз. Кылмыш ишин козгоп петицияга кол коюуга аргасызбыз. Көз карандысыз журналисттер союзунун директору Азамат Касыбеков: көз карандысыз журналисттер союзу Жогорку Кеңештин депутаттарын маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзам долбоору сөз эркиндигине чектөө койгондуктан чакыртып алуусун талап кылабыз. Ички иштер министрлиги WhatsApp аркылуу Жогорку Кеңештин алдына митингге чакырган жаранды кармаганы маалымдалды. Анда кармалган жаран 9 минуталык аудио запись сүйлөп, элди 1-июнда парламенттин алдына митингге чакырган. Бул боюнча соттук лингвистикалык экспертиза жүрүп жатканы айтылат. Юрист Клара Соронкулова: ой, сөз кылмыш эмес, чакырыктын артында аракет болгонун далилдеш зарыл. Сүйлөп койгондордун баарын камай берсе, анда ар бирибиз даяр туралы. Facebook колдонуучусу Жанат Мамасадыков: жанагы WhatsApp'тагы чакыруукту ким жазса да точно депутат боло турган бирөө экен. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Учурда Койташ окуясына күнөөлөнүп жаткан Мээрбек Мискенбаев өзүнө коюлуп жаткан айыптарга макул эмес. Бул туурасында Мискенбаев кайрылуусунда айтып, окуя болгон күнү ал күч кызматкерлеринин ур токмогуна алынып, жабыркаганын айткан. Койташ окуясын карап жаткан 1-май райондук соту Мискенбаев, Кудуранова Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевга жана кеңешчиси Кундуз Жолдубаевага бир нече берене менен айып тагып, алар бийликти күч менен басып алуу, барымтага алуу, массалык башаламандыкты уюштуруу сыяктуу оор беренелер экен айтылат. Журналист Назгүл Мамытова: анча болду спецнастыда зордуктады деген беренени да кошуп койсоңор болмок. КСДПнын басма сөз катчысы Кундуз Жолдубаева: УКМКнын 9-чу кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев бийлик бүгүнкү күнгө чейин мени менен соодалашуу аракетинде. Журналист Лейла Саралаева: кулактандыруу, Кыргызстандагы эң коркунучтуу айым. Аны сот бийликти басып алуу беренеси менен айыптап жатат. Активист Айбек Турдалиев: репрессияны токтоткула. Дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 9 миллиондон ашты. Мындай рекордтук көрсөткүчкө 23-июнда жеткен. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму пандемия бир күндө 183 миңден ашык адамдан аныкталганын кабарлады. Ошондой эле маалыматта коронавирус күч алган өлкөлөрдүн алдыңкы орунунда АКШ, Бразилия, 3-чү орунда Орусия экенин тизмектеген. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, анан Кыргызстан көрсөтүлгөн. Социалдык түйүн талкууга алган жаңылыктардын орчундууларын гана эфирден жаңырттык. Акыл Аймаратова, Тилеке Шонкулов, кечиңиздер көңүлдүү улансын.